урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул указыңызды артка тартыңыз, себептен де бул интернет желілерінде көптөгөн видеолор жайылууда. Анда бийликтин бул мыйзамын жокко чыгарууну талап кылышууда. Мыйзам: эгерде сиз праваңыз болуп туруп, анда знактарды билбесеңиз, праваңыздан айрылып калышыңыз мүмкүн. Бул мыйзамга сиз кандай карайсыз? Колдойсузбу? Албетте комментарийге жаза кетиңиз. Жана бул видеороликтерди сиздин жазып жаткан комментарийлериңизди бийлик көрүш үчүн албетте видеонун астындагы арзыбаган лайк кнопкасын баса кетиңиз. Неме да коч парой беле. Айтып көрөңүз, аракет кылыңыз, мен жардамдашып турам сизге. Паройду келтирип кош кеңдер. Assalamu alaikum warahmatullahi урматтуу биртугандар. Мен бул кайрылуу өзгөчө жана президент Садыр Нуркожоевичтин указы боюнча кайрылайын деп атам. Мен атым Асылов, фамилиям Мурзоев. Кыска нуска түшүндүрүп берейин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул указыңызды артка тартыңыз, себептен де бул элди өтө кыйнап өтөт. Себептен де канчалаган адамдар бар, 50 жаштагы, 60 жаштагы, 70 жаштагы адамдар бар. Анын баары тең эмне ПДДны полный жаттаганга мүмкүнчүлүгү жеткенмес. Эгер убагында жаттаган болсо дагы, бирок азыркы күндө унутуп калышы толук ыктымал. Анткени азыр силер айтып атасыңар, мыйзамга киргизесиңер. Эгерде макул Кыргызстандагы знактарды билбесеңер, штраф десеңер туура болот. А бирок ПДДны билбесең, анда сен автоматически эмне унага кетесиң деген сөз, бул эмне адамдарды басмырлоо деген эле сөз болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себептен ал байкуш 50-60 жыл мурун окуп алган мүмкүн. Азыркы күндө кантип мейси иштеп жанакынын баарын окуп, кайра унага барып тапшырат. Биринчисине 500 сом, экинчисине 2000 сом, үчүнчүсүнө 1000 сом, анан 3000 сом, 2000 сом, анан 4000 сом дейсиңер. Кантип байкуш аталар, апалар, анча мынча эжелер макул биздей болгон деле урактагылар уже унутуп калды аны. Анан эми ар кимибиз эле анда силер азыр часында мокта фейктерсиңерби, дагы бир мындайча айтканда бир жугундукка урсуңар, дагы баштайсыңар. Силер анда мыйзамды бузбай деп айсыңар. Запрещенный знака по-любому токтоп аласың. Анда санда повышенный скорость дайыма кылып аласың. Ошонун баарын эле токтотуп эле ПДДны сурап эле туура эмес болуп калса заңкылдатып эле ушинтип унага кетирип берген туура болобу? Анда элдин укугу каякта калат? Андан тышкары урматтуу депутаттар, эмне сүйлөбөйсүңөр бул жөнүндө? Элди макул силер айткандай болсун. Жанакынтип ПДДны билбегендин баарын ошол жака тыгып салалы. Элдин анда кредитин силер төлөйсүңөрбү? Элдин жанакынча таксовать этип аткан адамдардын үй бүлөсүн силер багасыңарбы? Же болбосо жанакынча груз ташып жолдо жүргөн байкуш күнү уктабай, түнү уктабай груз ташып жүргөн инсандардын укугун, үй бүлөсүн силер багасыңар. Анда башка мамлекеттегидей кылалы. Башка кээ бир мамлекеттерде иштебей жатсаң да биздин жаран болгон үчүн деп пособие төлөйт. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Анда ошондой кылыш керек. Бул эмне деген жакшылык? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, билбейм, ушуну сизге ким айтса да ушу сиздин душманыңыз деп мен элестетем. Андыктан буну тез аранын ичинде артка кайтарыңыз. Эч качан бул указыңыз ишке ашпаш керек. Себептенде карапайым адамдардын, мисалы, өзүңөр деле ойлонуп көрүлүчү, 35-40 жаштагы адам кредитин ойлойт, баласын ойлойт, өзүнүн проблемасы чачтан көп. Анан ал барып алып унага кантип тапшырат? Унаны силер ойлошуңар мүмкүн, бат эле барып компьютерден 20 суроого өтүп кетем деп. Каяктан? 18 жашта мээси толук тим эле күндө окуп, ошол автошколаны окуп туруп, анан барган бала өтө албай 32-нчи жолу өткөндөр бар. Анан эми ошол баарыбыз ошол жакта шыкалып эле кыргыз эли бүтө эле унада жүрүшүбүз керек. Силер айтышыңар мүмкүн, кичинекей эле правиланы көрсөтүп коет деп. Акча үчүн эмнени гана кылышпайт. ПДДны деп кире турган болсо, бөрк ал дегендер, баш алган сотрудниктер бардыгын тең сурап баштайт. Мына ошондо концерт башталат. Андыктан мен тез аранын ичинде бул указыңызды артка тартышыңызды Садыр Нуркожоевич суранам.
и өзүм дагы мындай ушуну баягы элге ушуну талап кылышыбызды да суранам. Анткени мунун арты өтө жаман нерсе. Өзүңөр да жакшылап ойлонуп, акыл калчап ойлонуп көргүлө. Анан жана кээ бир жугунткорлорго окшоп эле ооба болот дей бере турган болсок, бул жагы болбойт. Андан тышкары Садыр Нуркожоевич, сиз адалыраак деген казинодон бир жаңылдыгыңыз дегенден алыпсызба, бир кичине кадыр баркыңызды түшүрүп алдыңыз эле. Андан кийин мына бүгүнкү күндө 30 миллиард деп коюп, эч ким жоопкерчиликке тартылбай, бир баягы элден астында кичине болсо дагы кадыр баркыңыз түшүп барат. Эгерде могул унааңыз кирип кете турган болсо, анда эл аябай эле баягы нааразычылыгын билдирүүгө туура келет. Андыктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу бир туугандар, бул нерсеге сөзсүз түрдө каршы турушубуз керек. Каршы тур дегенде мен ага аябай каршы болмойм. Өзү ой пикириңерди айткыла. Чындыгында бул кандай нерсе? Аягы эмнеге алып барып такалат? Бул коррупционный система десе болот. Анткени эгер айтышыңар мүмкүн камера менен гана экзамен алат деп. Бирок деле баары бир деле байкуш элдин мындайча айтканда жонунан кайыш тилүү. Себеп дегенде 1000 сом, 500 сом, 2000 сом, 4000 сом өтө албай калсаң постоянный жүрөсүң. Ансын ас келгенсип үй бүлөң багылбай жатат. Өзүң өкмөттө жумуш жок. Анан эл өзүн багып жатканда бул нерсени кылган туура эмес деп баалайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ден соолуңуздар бекем болсун. Айдоочулардан жол кыймылынын эрежелерин билүүсүн сурамжылоо папкасы дейт. Ушу папка менен силер сураласыңар, так что даярдангыла. Биз сентябрга чейин азыр биз эксперимент кылабыз. Мен дагы даярданып элекмин, Байгаз мырза даярданып элек. Эксперимент кылабыз, Буну уруксат болсоңуз мен бир аз коомчулукка маалымат берип коеюн да. Бир аз. Бул эми 1 сентябрга чейин күчүнө кире турган, 1 сентябрда күчүнө кире турган өлкө башыбыздын тапшырмасына ылайык бул айдоочулардан бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында жаралган атайын сурамжылоо папкасы. Мыйзамдуу түрдө күчүнө киргенде биз азыр карап атабыз, электрондук планшеттерге жол эрежелеринин белгилерин киргизип атабыз. Ал жерде балким бүгүн мына жетекчибиз айтпадыбы? Сайт аркылуу комиссия карап, балким эмес сайтка же тесттик түрүндө. 20-30 вопростор болсо, ошонун ичинде А, Б, В деген сыяктуу бул эми эки тараптын убактысын албаш керек болот биринчиден. Экинчиден коррупциялык элементтерге түрткү болбош керек деген мааниде да. Бул эми ойлоп калбасын, коомчулук ушундай менен текшерип эткен депчи. Бул жон гана айдоочуларыбызга бул адаптация болуш үчүн, эскертүү үчүн демелган. Бирок знактар ошол эле. Болгону папка башкача болуп калат, электрондук папка болуп калат. Мага суроо бериңиз. Эми Эртай мырза, сиз дагы коомчулук арасында көрсөңүз, кайсы жол белгиси бул? Кандай болуп мен жооп коеюн. Так, бул деген эле бул 328 стоянка запрещена. Мына чыкканда 5 мүнөткө чейин токтосо болот, андан артык токтосо болбойт дейт. Булчу? Бул болсо въезд запрещен. Бул баягы односторонний жолдор же ошондой доорлор да коюлат. Ушул жол менен кирсе болбойт деген знак да. Катарынан эле. Катарынан эле. Бул болсо мотоцикл менен ушул көчөдө жүргөнгө болбойт деген знак. Бул болсо обгон запрещен. Бул мына Дордой тарапта көрсөк болот, жанагындай төө башлардан көрсөк болот. Туурабы? Ооба, бул эми жалаң эле жеңил суроолор экен да коебуз. Келиңиз анда мен сизден сурайын эми. Жабабыз. Автоматтык генерация кылабыз. Кайсыңыз чыккылар болот экен, э? Түрлө так. Бул эмне знак? эми 40-тан ашып жүргөнгө болбойт деген. Канчага чейин жүрсөк болот? 40-тан ашуун. 49 менен жүрсөк болобу? Болот. Эми Бирок жол эрежесин бузган болот, бирок штраф жок ал үчүн, э? Ошон үчүн 40 менен жүрүш керек. Так. Бул эмне знак? Жакын карада май куючу бар деген. Дизель, бензин, газ бар деген, э? Так. Бул эмне знак? Тайгак жол деген, абайдагыла деген. Эскертүү белгиси. Так, бул эмне знак? Абайдагыла жолдо балдар бар деген. Рахмат.
100% туура жооп бердиңиз Байрак мырза. Рахмат. Окушубуз керек, бирок айтып коюш керек. Жана кээ бир жарандарыбыз практика жүзүндө абдан мыкты билет да. Анан теорияга келгенде салдап калышы мүмкүн. А кээ бир жарандарыбыз бар, мугалимдей теорияны абдан жакшы билет, практика жүзүндө бир аз аксап калышы мүмкүн да. Ошондуктан азыркы учурда теория менен практиканы бир шайкеш келтирип, ошол жагында бир иштеп чыгуу процессиндебиз да. Анан жарандарыбыз дагы туура эмес кабыл алып калбаш керек. Балким биз мына жогоруда жетекчибиз айткандай, жол эрежесин өтө грубый нарушение кылгандарды гана сурамжылоо жүргүзөбүзбү балким деген да процесстер бар. Эми коомчулукка да жеткирип коюш керек. Кандай бардыгы ошо рабочий группа бүгүнкү күндө карап чыгышат. Кандай болгон күндө дагы айдоочу, сиз бул эреже, бул мен үчүн же ГАИ үчүн же башка бирөө үчүн эмес, бул биринчи кезекте өзүңүз үчүн керек. Өзүңүз үчүн коопсуздугуңуз, өзүңүздүн үй бүлөңүз, бала чакаңызды ташыйсыз, көчөдө бала чакаңыз жүрөт. Ошон үчүн өзүңүз кандай эрежени жакшы билсеңиз, жакындарыңызга дагы ошол эрежени билгиле деп айтышыңыз керек. Сиздер дагы биздин жол ПДДнын жол эрежесинин өкүлү болуп бериңиздер. Ошондо биз коркпой көчөдө жүрсөк болот. Болбосо 24-жылы 800гө жакын жаран көз жумган, тилекке каршы 10 миңден ашуун жаран ар кандай түрлүү жаракат алган, жана ошондой эле материалдык чыгымдар канча достор. Ошон үчүн келиңиздер. Кыргызстанды сактайлык, жол эрежесин сактайлык, жол эрежесинде так кандай көрсөтүлгөн болсо ошондой менен жүрөлүк. 40 деди, 40 менен элек. 60 деди, 60тан ашырбай айдайлык достор. Өзгөчө кызылга өтпөңүздөр, хулиганство кылбаңыздар, ылдамдыкты жогору 150 менен айдабаңыздар, встречкага чыкпаңыздар, обгон кылбай турчу жерден обгон кылбаңыздар. Анткени алсынан өзгөчө мына Кыргызстан тоол аймак аябай жакшы нерсе. Бул нерсени биз колдошубуз керек. Ошон үчүн бул нерсени кимдер колдобойт? Адам өлүмү азайбасын. Жыл сайын Кыргызстандын бир айылы жок болуп кетсин деген гана мына ушундай элдин врагтар деп койсом болот. Ошолор эле колдойт. Калганын баардыгыбыз колдойбуз. Эреже жол айдоочулук күбөлүгү барлар бул знактын баарын өткөнсүздөр, болгону китеп бетин ачып бир сыра окуп коелу 1-сентябрга чейин. Рахмат, Байгаз мырза, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге. Сиздерге да терең ыраазычылык. Коомчулукка дагы маалымат жагынан камсыздап, туура маалыматтарды жеткирип берип атасыздар. Эми оператордон сурак. Кел оператор, сизден сурайбыз.